Бардыгы эле сиз айткандай оору, депрессияга кирип, дем салып бересизби деген адам да. Алла Таала Куранды бардыгыбызга берген. Бир эле молдолорго, имамдарга, муфтилерге эле сен өзгөчөсүң, калгандары бардыгы окубасын, төлкө сен эле окуптур деген эмес. Алла Таала Куранды бардыгыбызга берген. Ким канча ала турган болсо толугу менен жетет. Ошондон ар бир адам өзү үйрөнүш керек да. Бирөөгө көз каранды болгон келбейт го, Ошондой эле Куран окуганда да көз каранды болуп болгон келет. Өзүң окуп ал, өзүң аракет кыл, өзүң үйрөн, тилиң келет, бардык нерсеге келет. Адам баласын Алла Таала ушунчалык башкача кылып жараткан адам баласы. Өтө тез өзгөрө тургандагы адам баласы, өтө тез бузула тургандагы адам баласы да. Мынчалык өзгөрө турган эч нерсе жок. Бизде плов жеп, үстүгө шакарап аралашып калган болсо не дейт? Була эртең менен кечен айнып калат дейт, муну жеп коюш керек, эртең менен кечен айнып калат. Неге шакарап аралашып калды, пияз аралашып калды дейт да. Бул эртең менен кечен адам баласы турган жерден айныйт да. Кандай стенсоктарыңыз жакшы? Не жатасың? Десеңде сразу башкача да, Тесиңди эле өзгөртүп эле, тонуңду эле өзгөртө койсоң, адам баласы сразу өзгөрөт да. Жылмайып эле кагаң салып туруп, эмне жатасың десең эле башкача сезимде болуп калат да. Нормально болот деп элечи. Ошондон мына Рамазан келди, алхамдулилла. Өтө чоң мүмкүнчүлүк адам баласы өзгөргөнгөчү. Азыр орозо кармаган бардыгы өзгөрдү азыр. Өзү билсе дагы өзгөрдү, билбесе дагы өзгөрдү да. Демек болот экен да.